Кече 4-июлда Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовдун тапшырмасына ылайык Манас Ата кафеси комиссия тарабынан текшериле баштады. Биринчи вице-мэр Марс Исаев жетектеген комиссиянын курамына Санэпид Көзөмөл, Ош Электро, Тазалык, Ош шаар суу канал, архитектура башкармалыгы, мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү кирди. Комиссия бардык жагдайларды иликтеп бүткөнгө чейин тамактануучу жай жабылды, суусу жана электр энергиясы өчүрүлүп, тазалык ишканасы да келишимди токтотту. Ошондой эле жайгашкан жеринин мыйзамдуулугу текшерилүүдө. Комиссиянын иликтөөсүнөн соң кафенин ишмердүүлүгү боюнча жыйынтык чыгарылат. Ош шаарынын мэрі Алмазбек Ишембековичтин тапшырмасына ылайык Манас Ата кафесине боюнча комиссия түзүлгөн. Бүгүн мына келип турабыз бул комиссия менен. Комиссиянын курамына СЭСтен, Горводоканалдан, Энергосбыттен бүт адистер кошулган. Азыркы учурда бүт Горводоканал өзүнүн тармагы боюнча суусун үздү, Энергосбыт светин өчүрдү. Баягы тергөө амалдары бүткүчө, мыйзамдуулугун текшерип бүткүчө. Анан архитектура менен Госрегистр тарабынан дагы комиссияга киришкен, алар метраж менен өлчөп атат, канча метр чыгып кеткен кызыл линияга. Ошолор бүт бардыгын азыр жалпысын айтканда комиссия өзүнө текшергенден кийин мыйзамдуулугу канча болсо ошого карап туруп биз анан дагы иштерди аткарабыз да. Ал мезгилге чейин бул Манас Ата кафеси иштебей жабылып турат. Бүт мыйзамдуулугун текшерип чыккандан кийин комиссия өзү жоопун айтат.